Жети Көз районунун Кызыл Суу айылындагы Тоголок кенинде алтын казуу долбоорун ишке ашыруу боюнча коомдук угуу болуп өттү. Кумтөр Operating Company жабык акционердик коомунун демилгеси менен өткөн коомдук угууга Жети Көз жана Оргочор айыл аймактарынын тургундары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү жана жарандык активисттер катышты. Аталган иш-чарада Кумтөр Operating Company'нин өкүлдөрү Тоголок кенинин тарыхы, учурдагы абалы жана кенди иштетүү пландары тууралуу айтып беришти. Тоголок кенин иштетүү боюнча долбоордук топтун жетекчиси Алмаз Кожонов кошумча геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлүп, учурда штольня жана кенге баруучу жолдорду калыбына келтирүү иштери жасалып жатканын билдирди. Быйылкы жылы электр чуалгыларын тартуу, технологиялык жолдун, инфраструктуралык объекттердин курулушун баштоо пландалууда. Бул кенди иштетүүдө жергиликтүү экологиялык тең салмактуулук сакталат жана заманбап технологиялар колдонулат, деди ал. Жети Көз районунун тургундарынын суроолоруна жооп берип жатып, Алмаз Кожонов Тоголок кениндеги бардык иштер белгиленген техникалык жана экологиялык талаптарга ылайык жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Коомдук угуунун жүрүшүндө жергиликтүү тургундар жана активисттер алтын казуу ыкмасы, айлана чөйрөнү коргоо жана жакынкы айылдардын тургундарын жумуш менен камсыз кылуу, жергиликтүү бюджетке салык жана башка төлөмдөр боюнча кызыктырган бардык суроолоруна жоопторду алышты. Мына эми Тоголок асылып атат. Биз аябай сүйүнүп атабыз. Элибиз бутунан туруп, чети дубан бирдей бутунан туруп кетсе, биз кубанып атабыз. Жалпы Жети Көз эли Тоголок кенинин ачылышына бүгүн ак батабызды берип, иштерине ийгилик каалап турабыз. Иш-чаранын жыйынтыгында жергиликтүү эл Тоголок кени мамлекетибиздин бакубаттуулугун арттырган ири өндүрүшкө айланышына тилектештигин билдирип, ак батасын беришти. Кумтөрүбүз менен Тогологубуздун иши өндүрүмдүү болсун. Алынган алтындары берекелүү болсун. Буга жараткан өзү жар болуп колдосун. Амин.